жок, тургула. Ойнойбуз. Мен садикте ашпазчы болуп иштейм. 74 балага тамак жасайм. Ошо 8-ден 5ке чейин иштеп келем. Анан үйгө келип, үйдүн жумуштарын, балдарыма тамак жасайм. Анан футбол ойнойбуз, айылдагы келиндер менен. Балдарыбыз менен кошо ойнойбуз, балдарыбыз бизди даярдайт. Көңүл ачабыз, биз ойногон сайын биз өзүбүз рахат алабыз. Чарчагандарыбыз, иштеп келгендерибиз бардык чарчактарыбызды ушу футбол ойноп чыгарам. Мына 3 жылдан бери жакшы ойноп атабыз. Футболго аябай кызыгып калганбыз. Биринчи ойногонубузда дагы кандай болот экен деп биз баргандан уялганбыз. Полига барганданчы. Мына ушу тегизге ойноп, балдар менен чогуу келиндер кантип ойнойбуз, анан даярданып жүрүп барганбыз. Полига барсак, наркы жогорто команда аябай жакшы ойнойт экен. Барып эле биз олор, мен мисалы мен өзүм түртүп, сүрүп, кармап, биз башка немени билбей эле ойной бериппиз. Кийин командалар айтып, сиз эже түртүнүп ойнойт экенсиз деп. Анан билдим. Түрсөм дагы жыгытканым жок да, кайра тартып тургузуп коет экен. Мындан тургузуп коет экен. Барып биринчи ойногонубузду аласа, буттарыбыз ооруп, чарчап, кийин үйрөнүп калдык. Быйылкы жылы 3 ай мурда айтылды аялдарга. Себеби физикалык жактан даярдоо аябай маанилүү. Өзүңүздөр билгендей эле футбол аябай чуркоонун негизинде болот. Ошо 3 айдан бери аялдар өздөрүнүн командасын түзүп катуу даярданып атышат. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү да ошол. Анан 10 команда болуш керек болчу өзү. Бир эле Көкташ айылынан. Азыр акыркы 2-3 күндөн бери мага жазып атышат, 12 болуп кетип атабыз болобу деп. Ошо бул мен үчүн аябай чоң кубаныч, себеби биринчи жылы 2019-жылы өткөндө аябай кыйын болгон. Уюштуруу, бирөөдү көндүрүү, же болбосо бирөөдөн талаак алып чыгуу, футбол талаасы. Азыркы бул 3-чү турнирге аялдар өздөрүнчө эле bir gün es alıp ertesi gün 2 günde bir dayatanыңыздар dese болбой, күндө өздөрүнүн командасын алып чыгып даярданып атышат. Топту ойногон күнү жакшы эс алып турабыз да, эртелепчи. Мына жеңил болуп, жакшы болуп калат да. Анан ойногон күнүбүз тура албай зорго туруп кетебиз да. Шонун билебиз да, ден соолукка пайдалуу экенин.